Жаздын келишиминен Норуз майрамына болгон даярдыктар байкалды. Учурда жерлерде сүмөлөк кайнатылып, жакшы саамалыктар башталды. Ал ортодо 7 каналдан Норуз кечесин тартып 4-чү рет сүмөлөгүн кайнатты. Ал эл оозуна алынган ырчылардын коштоосу менен кызыктуу маанай менен уюштурулду. Бул эфирдик берүү 21 мартта толугу менен көрсөтүлөт. Анда кыскача төмөндөгү сюжетте камтылды. Норуздук чыгарылышты тартып болду. Ага бир топ ырчы айымдар катышышты. Айрым мекеме ишканалардын жетекчилери өз куттуктоолорун айтууга келишти. Жыл сайын тартылып, элдин көрүүсүнө арналган концерттик программа Норуз майрамына арналды. Ага улай эле телеканалдын сүмөлөгү да кайнатылды. Бул жолкусу 4-чү рет болуп, жакшы тилектер менен коштолду. 7 каналдын эмгек жамааты тарабынан өткөрүлүп келе жаткан сүмөлөктү бышырууда Салия Досованын салымы чоң. Анткени жыл сайын буудай өндүрүү сыяктуу жол жобосун өз мойнуна алат. Тилеген тилегибиз баары ашып атат. 7 каналдын иши ийгиликтүү болуп атат. Балдар кыздар баары бактылуу атат. Тилеген тилегине жетип атышат. Баардыгына дагы эле мындан нары дагы өмүр бою ушундай жакшы ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм. Эч нерседен кем болушпасын, баары тилеген тилегине жетсин. Чыгыш календары боюнча 21 март түн менен күн теңелип, жаңы жыл деп айтылып келет. Ал эми улуу муундар эски жылда аласа бересилердин баарынан кутулуп, жаңы жылга жаңы кадам таштоо керек дегенде божомолдоолору бар. Ал эми сүмөлөк салууда Норуз майрамы менен тыгыз байланышта. Бул ыйык делген даамды бышыруу менен каалоо тилектер ниет кылынса, ал орундалат деген ишеничтер бар. Норуздук чыгарылышка арналган кече эл оозуна алынган ырчылардын коштоосунда телеканалдын кызматкерлери менен биргеликте шаңына чыкты. Акыл ичек апалар шаңдуу ырлары менен өзгөчөлөнүштү. Кемпир издеген алышкалардын тамашасы да көпчүлүктү кызыкка бөлөдү. Сүмөлөк кайнатууда бир топ шаң менен өткөрүлдү. Ырчылар менен телеканал кызматкерлери Сармерден сыяктуу улуттук оюндар менен коштоп турушту. Ошентип 12 саат кайнатылган сүмөлөк таңга жуук даяр болуп ачылды. Анда түшүрүлгөн сүрөттөрдө жакшылыктан кабар берерин аксакалдар божомолдоп коюшту. Ал эми телеканал директору сүмөлөк жыл сайын өткөрүлүп турарын дагы эске салып өттү. Мен ушу эс тарткандан бери эле ушу менин ата-энем, тата-энемдер, анан биздин ушул айылда биздин айыл ападагы апаларыбыз сүмөлөк кайнатышып, ушу ниет кылат эле. Мен ушул эс тартканда 12 жаштарымдан ушу ниеттерди, тилектерди айткыла, Алладан сурангыла дейт. Ушу биздин ата-бабаларыбыз айтылгат эле да. Ошондуктан бул бүт сүмөлөк кайнатып атканда ушу ниет кылсаң, тилек кылсаң, бул тилектер орундалат дегендин чындыгы бар да. Биз дагы ушу 4 жылдан бери 7 канал ушул коллективибиз менен көптөгөн өзүңүздөр жакшы билесиздер, оор күндөрдү өткөздүк, сыноо күндөрдү өткөздүк. Ошондо бир Алладан жакшы ниеттерди, тилектерди кылып, ошондон мүдүрүлбөйлү, жаңылбайлы, кандайдыр бир ошо жаман көздөрдөн арылайлы деген жакшы ниет тилектерди кылат элек. Ошо менен бирге эле ушул Кыргызстаныбызда тынччылык, аманчылык болсун деп элек. Жеке өзүбүздүн жашообузга, турмушубузга жакшы ниет тилектерди кылат элек. Ошол тилектер четинден Алланын амыры менен аткарылып келет. 7-деги Норуз майрамын 21 март күнү толугу менен көрө аласыздар. Нурзат Көчүмкулова, Улукбек Боронбаев, Аскар Маматисаков, 7 канал.